Эми негизинен сунуш чындыгында биздеги бүгүнкү жогорку деңгээлдеги медициналык операцияларга муктаж болгон жарандарыбыздын, келечек балдарыбыздын жөнүндө болуп аткандан кийин бул фонд болгону биздин жарандарга гана пайдасын тийгизет. Ошону менен бирге мен бир тактап кетүүчү нерсе Дастан Далбаевич. Бул фонд ким тарабынан көзөмөлдөнөт? Же бул өз алдынча көз карандысыз фонд болуп түзүлөбү? Жок, көз карандысыз болбойт. Туура айтасыз. Бул жерде атайын попечительский совет иштейт. Бул жерде биз жазып атабыз медициналык кызматкерлер, себеби кандай операция мүмкүн бул жерде кылынат туурабы. Ошон үчүн медициналык кызматкерлер сөзсүз болуш керек. Ишкерлерден алар мисалы макул болсо, алардан дагы болот. И министерство здравоохраненияден болот. Мындайда Дастан Далбаевич, сиз азыр Россия Федерациясын премьер кылып кеттиңиз. Туура. Кечинде как раз жаңылыктардан көрүп калдым. Президенттин өзүнүн ошондой жаш балдарга, онкологиялык ооруларга, жана ошондой эле жанакы тубаса ушул баягы көптөгөн оорулардын жабыр тартып келгендерге атайын фонд түзүлгөн экен. Ал президент тарабынан көзөмөлдөнөт экен. Кечекинде ошо президент өзү ошондой баягы фонддун эсебинен дарыланган кыз менен телефон аркылуу байланышып, анын состояниясын сурады да. Бизден деле эгер ошондой фонд боло турган болсо, анда сунушта ушул токтом менен эле биз дагы ошондой жеке көзөмөлдө боло турган фонд кылбайлыбы? Азыр сиз айткандай, мынакей бул кайра эле биздеги бүгүнкү иштеп жаткан фонддорго окшошуп кетип да, сиз бул тармактан бирди алабыз, бул тармактан бирди алабыз, эртең биздин кайрымдуу жарандарыбыздан келген акчалардын эгелери көбөйүп кетет. Буну бияка тарт, бияка тарт дебестен. Ошондуктан биз мындай бар жок нерсени түзүп атканда бир иштеп кете тургандай кылып түзсөк. Анан ошол эле мезгилде мынакей бул азыркы сиз айткан СМСтер аркылуу, тияк аркылуу чогултабыз деген бул жакшы. Биздин чындыгында ошондой жана жарнамаларга чын дилинен акчаны которгондор ham бар. Бирок ошол эле мезгилде ал акча даректүү жетпей калып, ошол оорулуунун аркылуу өзүнө алып кеткен жарандар дагы бар. Бар, туура айтасыз. Бар качып жүргөн. Туура айтасыз. Ошондуктан ал жактарында мындай жакшылап карасак, анткени бул фондко таянып алып, сиз айткандай ар кимди киргизип койсок, бирөөсү келип туруп, мен ошонун таанышымын мынакей фондко акча чогултуп атам деп шылуундар көбөйүп кетпесин. Ал жагын дагы карашыбыз керек. Биздин кээ бир жарандар ушул жагынан биз мастер болуп калдык. Бирөөнүн эсебинен акча жеген жагынан. Жок, туура айтасыз, Айбек Тураталиевич. Ошол как раз мамлекеттик алкагында ошондой фонд иштесе, шылымдар аз болот да. Бизде азыр шылымдар өтө көп болуп калды да. Балдарга чогулуп атам деп рекламаны жакшы чыгарып эле, акчаны чогултуп эле жүрүшөт, андай бар. Даже фейк аккаунттарды ачып, бир топ эле бар андай. Ошон үчүн мамлекеттик алкагында фонд болсо, бул өтө жакшы болмок да. Керек болсо, аны андай кылбай эле, даже президентке берели. Мен макулмун да. Лишь бы ушундай фонд иштесе, менимче көбүнчө жарандар акчаны бермек. Себеби прозрачный болот, подотчетный болот. Еще эсептөө палата текшерсе, текшерип турса, менимче анда ишенич болот да. Туура айтып кеттиңиз да, мен жанагы Россия Федерациясын бекерден мисалга келтирип едим. Биз деле ушул урматтуу президент Садыр Нурболжоевичтен суранып туруп, эгер жеке анын көзөмөлүндө боло турган болсо, жакшы эффектүүрөөк болмокпу деп ойлойм да. Давайте ушундан да токтомго жазып көрөлү. Бүгүнкү күндө Садыр Нурболжоевичтин өзүнүн программасында дагы бар. Дени сак адам өнүккөн өлкө деп. Мына бүгүнкү күндө биздин элибиздин саламаттыгына көптөгөн жагынан жардамдарды көрсөтүп, мына жеке президентибиздин өзүнүн көзөмөлүнүн астында мына мамлекеттик ишкана Кыргыз фармация ачылды. Бул да болсо ошо элибизге камкөрдүктүн белгиси. Ошондуктан бул фондду дагы балким биз сиз менен баарыбыз чогуу айтсак колго алаттыр деген гана ой. Сиздин оюңузга мен деле кошулам, президентке беребиз дегенге. Рахмат. Кийинки сөз Гүлхан Сакинова сизге берилет. Рахмат, Венера Галбековна. Урматтуу депутаттар. Дастан Далбаевич, азыр эми мынакей Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине тапшырма берилип атат да бул токтом менен, негизи. Ооба. Ушундай фонд түзүлсүн, биздин жанагы биякта жасалбаган жарандарыбызга ошол фонд аркылуу башка жактан операция жасалсын деп, ошону министрлер кабинети министрлер аныктап берсин деп. Анан мисалы үчүн фонд топтолду дейли.
баягы каражаттарычы ошондо баягы операцияга бияктан жасалбаган операцияларды муктаж биздин жарандарыбызды кимдер аныктайт, ошону да ушу токтомго жазып коюштарбы, бирок жок экен да азырчы ошого. Жо механизмди биз азыр бул жерде жаза албайбыз, себеби бул негизи өкмөт аныкташ керек да. Ата биз азыр биякта өтө детальный болуп калат да. Өкмөткө биз идеяны сунушту берип атабыз, калганы алар өзүлөрү бекитсин, себеби бул туура эмес болот го биз азыр бияктан. Дастан Далабаевич, туура, бирок ошону дагычы мындай андайлар азыр деле бар да, мисалы үчүн бизден бияктан операция болбой турган жарандарыбызды чет мамлекеттерге операцияга азыр деле министрлик жөнөтүп атат, туурабы? Азыр ошондо дагы мен ойлойм да, баягы тааныш билиштик болуп кетеби? Азыр деле бар да, ошон үчүн баягы бул жагындагы кайсы ким көзөмөлгө алат, ошону дагы бир кабинге мен сунуштайм да, андачы. Ошон үчүн көзөмөлгө алыш керек да. Хорошо, биз ошого Жогорку Кеңешке чыгарганга чейин ушуну жазып коелу бул жерге. Ошо да болбосо деген жерде баары бир сиздер деген баары мынакей Кыргыз Республикасына жазууга мүмкүн болбогон медициналык операциялардын реестрин, операцияларды жасоо мүмкүн эместигин себептерин көрсөтүү менен жүргүзүлсүн деп тапшырма берилип атат да, туурабы? Ушуну карагыңыздар депчи. Анан кийин эми фонд топтолгондон кийин дагы деп менин оюм да, менин сунушум. Андан кийин дагы ошол биздин жарандарыбызды операцияга жөнөтөрдөгүнү ким көзөмөлдөйт? Критерияны иштет, ооба, түшүндүм аны. Ким көзөмөлдөйт, ошону дагы баягы көрсөңүздөр да. Рахмат. Рахмат, Гүлкан Сакеновна. Менде бир суроо да, Дастан Далбаевич. Министрлер кабинетинин корутундусу жок экен да бул жердечи. Ошо мен сиздин кандай дейсиз ошо, же ошо Айсулуу Дөретбаковна, сиздин көз карашыңар кандай ушул маселеге? Венера Калбековна, саламатсызбы? Бул боюнча азыр министр, саламаттык сактоо министрлиги да айтып кетти. Бул боюнча азыркы күндө Турция мамлекети менен дагы макулдашылган, бизде иштеп жатат. Кытайдан да келип бизде операциялар болуп өтүп жатат. Айбек Туратович айтып кеткендей, азыркы күндө Садыр Нуркожоевичтин көзөмөлүндө дагы бул фонддор иштелип жатат да. Анан бул жерде эң негизгиси саламаттык сактоо министрлиги бүгүнкү күндө мындай фондду түзүүгө максатка ылайыксыз деп берип атат да. Фонддор жок да президенттин алкагында. Ошон үчүн биз президентке сунуштайлы деп атпайбызбы? Бул боюнча азыр каржы министри дагы айтып кетсе. Саламатсыздарбы? Уруксат берсеңиздер, бизде бюджеттик кодекстин 34 беренесинин 4 пунктуна ылайык бюджеттик мамлекеттик органдарда бюджеттик эмес фонддорду түзүүгө тыюу салынат деп турат. Анткени бул жерде долбоорду караганда фондду башкаруу ишкерлердин, саламаттык сактоо кызматкерлеринин жана активдүү жарандардан турган камкорчулук кеңеши тарабынан жүзөгө ашырылат деп атат. Бул болсо ошол жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына туура келип калат. Ал мыйзам негизинде мындай туура болбой калат да. Бизде жанагы мындай акчаларды биз жанагы кырдаалдар болуп атпайбы? Ушул убактарда атайын счет эле ачып эме кылабыз да. Мындай фонд атай түзүп эмес да. Ошон үчүн бул жерде ар бир балага силер ачпайсыңар да счет. Жок, ар бир балага эмес. Кырдаал учурунда туура айтасыз. Азыр фондко деле бир счет ачылат эми, эсле эме болсочу, бир счет ачып ушундай максатка деп ушундай кылса болот. А мындай фонд катары ал как бы бюджеттик эмес болуп калып, ушу бюджеттик органдардын арасында түзүлгөнгө болбойт да, бюджеттик кодекске туура эмес келип калат. Жок, биз ушундай отура берсек, анда таптакыр жардам болбойт да элге. Бюджетке каршы болот. Эми бюджет боюнча бул башка фонддорду айтып атасыңар. Мына соцфонд бар, медициналык камсыздандыруу фонд бар. Ошону силер айтып атасыз. Бул таптакыр башка маселе да. Дастан Далбаевич, өзү негизи Россия Федерациясында биз бир барып келгенде ошо муфтияттын алкагында дагы фонддор бар экен, муфтияттардын астында да. Ошол эле церковтордо да бар экен да фонддорчу. Аларда ушундай иштерди алып барышат экен. Ошондой эле кылсак болот го биз дагы. Жок, андай кылса болбойт. Бул чынында муфтият бул коомдук организация. Церковь дагы болуп калат го. Чынында алар туура, алар жардам берип атышат.
Бирок каяка, кимге алар отчетту бербейт, ушул канчаны чогултуп атышат биз билбейбиз да. Көзөмөлдө болбойт да. Ошон үчүн бул же президенттин алкагында, же саламаттык сактоо министринин алкагында болуш керек да. Айбек Тураталиевич, сизге сөз. Азыр мына Жибек Куронбековнун жообуна да бул жерде мына долбоордун аталышы медициналык операцияга жасатууга муктаж болгон жарандарга жардам берүү жөнүндө деп турат. Бул жерде фонд түзүү жөнүндө эмес. Азыр эми фонд деп аталып калды. Балким сиз ошон үчүн фонд деп аткандырсыз. Биз канткенде ушул операцияга жасатууга муктаж болгон жарандарга биз жардам бере алабыз деген суроонун алкагында талкуу болуп атат. Биз ошону айтып атабыз. Мынакей биз башка өлкөлөрдөн дагы бир жана оң жактарын алып, биз да ошондой жол менен кетсек деген ойдо мен мына Россия Федерациясында президенттин өзүнүн көзөмөлүндө ушундай жардам берилет экен. Биз да ошондой кылып туруп, балким ошол президент Садыр Нуркожоевичке дагы ушундай айтып, ошонун негизинде сиз айтып аткан шоттор бирдиктүү шот ачылып, ошого ким мындай жардам бергиси келген жарандарыбыз которсо бир жумуш алдына жылмак. Анткени мынакей эгер андай боло турган болсо, мына мен сизге айтып эле коеюн, эгер жөнөкөй бир коомдук фонд ачкан фонд ошондой шот менен президент ачкан шоттун экөөнүн асман менен жерди айырмасы болот. Беркинге 1 сом которулса, наркынга 1000 сом которулат. Мен сизге мына азыр туура эле айтып коеюн. Ошондуктан бир жолун издеп таппайлыбы? Чын эле Дасындалбаевич айткандай жок деп отура беребизби? Анан кийин Айсулуу Дөөлөтбек мына мен сизге бир нече жолу айттым эле, бул жака корутундуну бергенде мындай макулдашып туруп анан бергилечи деп. Мына азыр дагы ошондой болуп атат. Качан ушундай бир тартип менен иштегенге үйрөнөсүздөр? Айбек Тураталиевич, биз ушул бул боюнча токтом боюнча бизге официалдуу корутунду берилсин деп келген эмес. Бул жерде саламаттык сактоо министрлигинин министрдин колу менен кат бар экен. Мен ошол каттын негизинде айтып атам. Каттын негизинде бирок сиз айттыңыз. Бирок азыр бул жерде талкуудан угуп отурасыз да. Ошондуктан давайте бирдей эме менен келсеңиздер. Айткан маселе боюнча да мен баягы атайын счет ачып эме кылган жагынан туура ушул иштеп кетүү жагын айтып атам да. Бул жерде сам проекттин ичинде именно учредить фонд деген үчүн ушуну айтып атабыз да. Эми баягы фондду түзгөнгө болбойт, анын башкача жолун көрсөтүп берип атабыз. Ошондой счет ачып, ошондой кылсак болот. Ошону дагы баягы караса болот депчи. Рахмат. Кандай Дасындалбаевич, кандай жалпысынан бир счет болуп калат? Жок, булар мындай айтып атат. Министерство финансов алкагында счет ачылсын деп. Андай практика бар. Мисалы кырсыктар болгондо ошондо ачылат да. Бирок азыр биз мындай жалпысынан счетту ачсак, мына келгиле жардам бергиле эч ким бербейт. Же маалыматты ала албайсың, же сайттан эч ким көрө албайт, ким канчаны берди. Ушул бир топ эле маселе бар да. Действительно ошол жерде анда проблема жаралат да. Кантип биз бюджеттик каражат болуп калат да. Бюджеттик каражатты кантип биз анда расход кылабыз. Анда өкмөттүн распоряжениялары керек болот. Мен билем го, бир топ эле бюджеттин процесстери башталат. Бул бюджеттик акчалар эмес. Бул жарандардын акчасы. Дасындалбаевич, мына эми бул долбоорду көтөрүп атканда сиз бир нече өлкөлөрдүн практикаларын алдыңыз да туурабы? Ошолорду конкреттүү бир пример келтирип бериңизчи. Бул өлкөнүн алкагында мынандай иштейт экен, мынанча акча чогулуптур, бул мынанча балага ошо операциялык жардам көрсөтүлүптүр деген бир факты менен айтып бериңизчи анда. Все макул. Мен мына просто азыр Россия боюнча айта кетсем, алар 21-жылда ушундай фондду президент указ негизинде ачкан. 9000ге жакын операцияны кылышкан. Мына каражат чогултуп, алар телевиденияда ар кандай жерде рекламаны кылып, СМС аркылуу чогулчкан, чогултуп жатышат дагы эле. Бул өтө сонун практика болуп атат. Мына кээ бир айтып атышат го, биз кылбайбыз ошону. Мына пример, чоң Россия. Аларда каражат менен, по-моему, даже проблема жок. Бирок алар тескерисинче тышылымдар менен күрөшөбүз деп өзүлөр фондду ушундай официальный фондду ачышкан да. Ошол практиканы алсак болбойбу Жибек Куронбековна? Мен мына кечинде айттымбы, кечинде жаңылыктарда мен өзүм көрдүм да, именно ошол президенттин өзүнүн көзөмөлүндө экенин.
Виктор Витальевич, биз эми карап көрсөк, бирок мен айтып атам, биздин мыйзамдардын негизинде депчи бюджетный кодекс эми бизде самый главный эме бар да, бюджеттик эмес фонд болуп калып атат да бул жердечи. Анткени жарандар анан баягы берген акчаларын ошолор карап, попечительский совет болуп ошолор карайт деп атпайбы? Ошол жерде некоммерческий жана коммерциялык эмес уюмдар деген мыйзамдын негизинде болуп калат да. Бул жерде ошол эки мыйзамга чуть карма каршы келип калат. Биз ошону айтып атабыз да. Бул иштеши боюнча баягы карап көрүп эметсек болот да, уштуп кандай иштеп берсе уштуп туура болот жагынчы. Жок, ошону кантип карайбыз, айткыла да сунушуңарды карап көрүп деп отура беребиз. Силер бар да карап айткыла да, хорошо, бул мындай болбойт экен, биз элге жардам беришибиз керек, кандай болбосун. Чындыгында бүгүнкү күндө каражаттын жоктугунан биздин канчалаган жарандарыбыз чет өлкөгө чыгып, операция болуп албастан ушул жерде баягы акчанын жоктугунан каза болуп атат. Бизге күндө кайрылып атат да. Айсыл Дөлөтбековна, сиз азыр айтып кеттиңиз, Турция мамлекети менен биздин договор бар деп. 2023-те канча операция болду? Ким айта алат Турцияга барып туруп биздин жарандар? Айбек Турдалиевич, азыркы кезде биз билесиздер, договор боюнча 150 квота бар. Алардын ичинде 63 азыркы кезде операция Турцияда болду. Алардын билесиздер, бул кантип операцияны определять эткенде бизде Минздравда комиссия бар. Алардын 50 операцияны бул Турция посольствосу өзүнө өзү определять этет, калгандарын биздин Минздравдын комиссиясы определять этет. Бүгүнкү күндө 63 операция, ошо 150ден 63 операция кылынды 3 айдын ичинде. Потому что мен барганда, министр болгондо барып мен ошол квотаны кол койдуруп келгем. И дагы астыбызда дагы көп жарандарыбызды Минздрав жөнөтүп атат операцияга. Алардын кеткен каражаттарын Турция мамлекети өзү көтөрөт, э? Бардыгын Турция мамлекети көтөрөт. Күндө 63 жаран болду операция. 63 жаран болду. Тизмесин кат түрүндө берип койсоңуз. Макул. Ошол 3 айдын ичинде кандай? Себеби биз жарандарга мынакей жеткирели. Мен билгенден мен бир нече жолу министерствого кайрылганда, ал келишимдер азыр иштебей атат деп отказ болгон. Эме Айбек Тураталич туура эле отказ болгон, бирок 3 айдын ичинде биз кайра квотаны жандандырдык. Ошону берип койсоңуз жакшы болот эле. Анткени биз дагы көрсөтүп, мынакей себеби бизге дагы элдер кайрылган. Убагында кайрылганда, биз министерствого кайрылганда жок, ал келишимдердин баардыгы жокко чыгып кеткен экен, эч кандай операция болбой атат деди. А мен кече жакында Турция мамлекетине барганда дагы биздин консулдар менен жолукканда дагы ушул маселени көтөргөнбүз. Бул келишимдер болгон менен азыр күндө ишке ашпай атат деп айткан. Значит, азыр бул жерде эки ача сөз чыгып атат, бул боюнча сураштырабыз дагы кандай болуп атканын. Менде бир суроо да, бизде азыр мамлекетибизде дагы канча деген операциялар жасалып атат, Алмыкадыр Савидинович. Ошол эле Катардан келген дарыгерлерибиз, Кытайдан келген дарыгерлерибиз канча деген операциялар жасады. Биздин Кыргыз-Түрк ооруканасында дагы жасалып атабы азыр операциялар? Ошол жакта дагы операциялар жасалып баштады деп биз укканбыз. Эми Венера Калыбековна, Достук турецкий кыргызский клиникасында күнүгө операциялар жасалып атат. Күнүгө операциялар жасалып атат. Сиз айткандай болгон бул бөйрөк оорусунун баягы алмаштыруусу 3 операция августта жасалган. Бирок сентябрда келишмек 96 биздин жарандар азыр операцияны күтүп атышат. Бирок Турциядагы акыбалга карата, Палестинада согуш карата, ошол биз бияка келе турган врачтардын бардыгы ошол жакта жүргөн үчүн январдын башында алар кайра келип бизде бөйрөк алмаштыруу операция болот. А берки операциялар бул жерде иштеп аткан түрк врачтары күнүгө операцияларды кылып атышат. Бөйрөк алмаштыруу операциялар, боор алмаштыруу операцияларда жасалып атабы? Ошону да тактай берем да. Бөйрөк алмаштыруусу азыркы кезде Энсамитте жасалып атат. Достук клиникасында азыр айтып кеткендей январда башталат. 96 адам сиздер закон алып берген боюнча уже обследованиялардын баары өтүп атат. Жаңы жылдан кийин Достук клиникасында башталат. Башка операциялар, мисалы стенд коюлган, абдоминальный, легочный
сердечный операцияларын бүтүп барып Достук клиникасында жүрүп атат. Ушул эле учурда Алмукадыр Сардинович жакшы иштер болуп атат, бирок бизде сейрек эстешүүчү оорулар бар. Өзүңөр билесиздер, бул орфанный заболевание деп коет, абдан редкий заболевание. Ошондо ушул биздин бейтаптарыбызга чындап эле бул жерде мүмкүнчүлүк жок экен операция кылышчы. Ошондуктан бизге ушул фонд керек. Ушундай биздин баягы бейтаптарыбызды ошо чет өлкөгө алып жибергенге мүмкүнчүлүк берген, мүмкүнчүлүк болот да ушундай операциялар жасаганга. Ушул боюнча кандай дейсиз? Венера Кылмыковна, бул фонд абдан керек. Бирок Минздравда бизде закон боюнча фонд ача албайбыз. Бирок мынакей сиздер Россиянын же башка өлкөлөрдүн опытын алып туруп фонд ачып берсеңиздер, бул азыркы кездеги биздин жарандардын абдан чоң жардам болот эле. Гүлкан Сакиновна, сизге сөз. Рахмат, Венера Калбековна, эми азыр берди токтом долбоор боюнча дагы азыр мынакей Дастан Далабаевич демилгелеп ушу токтом долбоорун бүгүн комитетте карап атабыз. Эми биз азыр токтомду эмени Минфиндин